Привет, барыңыздар, Кутман таңыңыздар менен келиңиздер. Кыргыз элин барыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Сиздер менен чогуу бирге мультфильм дүйнөсүнө барып, балалыкка балкып келдик десек болот. Жана ошондой эле жагымдуу чыгармалар менен коштолгон бүгүнкү студиябыз өзгөчө бир мыкты инсан чакырганбыз десек болот. Кыргыз элибиздин сыймыктуу уулу, жаш калемгер акын Зарылбек Турсуналиев бүгүн студиябызда конокто. Саламатсызбы, Кутман таңыңыз менен? Кош келдик. Жакшы келип алдыңызбы? Кудайга шүгүр. Баракелде. Келиңиз, кыргыз элибиз менен амандашып анан маекти баштайлы. Арбаңыздар кыргыз элин. Жакшыбы. Анткени бүгүн Зарылбек энибиздин бүгүн биринчи эфир десек болот. Ошол себептен сиздер дем берип, күч берип туруңуздар. Маанайыңыз жакшы? Маанайым өтө сонун. Баракелде. Таң эрте канчада турасыз же бүгүн сизди кыйнап койдукпу? Жок, күндөгүдөй эле. Бизге айырмасы жок. Баракелде эле. Зарылбек мырза азыркы тапта бизди кыргыз элибиз жети тууган элибиз карап турат десек болот. Сизди тааныганы дагы бар, тааныбаганы дагы бар. Ошо кымыз жыттанган өзүбүздүн уулубуз ким экен деп турган биздин кыргыз элибизге өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Сарчелек айыл аймагынын Абилеттин айылынын тургуну болом. Ошол жерде дыйкандын үй бүлөсүндө чоңоюп өскөнбүз. Азыр Бишкек шаарында чыгармачылык менен иштеп атабыз. Баракелде эле. Кирип келгенде эле сиздин ошол үстүңүздөгү формаңыз көздү алды десек болот, чынында. Атайын дизайнер менен иштешесизби же атайын бирөөнүн колдосу менен же өзүңүздүн идеяңыз менен тигилген костюмбу? Бул костюм негизи мага подарка болуп келген костюм. Белекке келди. Белекке келди. Кимден белекке келди? Досум Аскар Аязбеков акын баладан ошол белек кылган. Баракелде эле. Демек сизге ошол костюмду кийип, досум бир жакшылыктарды элге кызмат кылчу деген экен да. Туура, ошондой десек болот. Баракелде эле. Деги эле өзүңүз ошол сизди бүгүн кененирээк кыргыз элибиз менен тааныштыра элетиндин максатында чакырдык десек болот. Анткени Таңкылаев Берис ар дайым ошо сизге ошон таланттуу инсандарды колдоп келебиз десек болот. Элибиз менен түзмө-түз байланыштырганга да сөзсүз аракет кылабыз. Деги эле айтыңыз, ошол чыгармачылык жашооңузду баштаганга деги эле канча убакыт болду? Кантип келип калдыңыз? Чыгармачылыкка келгениме аз эле убакыт болду негизи. Бирок кызыгып жүргөнүмө 10 жылдан ашты десем болот. Мындайча айтканда 2014-жылы кыргыз казак айтыш болгон, эралары айтыш. Ошондо Элмирбек агай, Жеңишбек агай, Идрис агай, ал агайларды көрүп шыктанып, ошол күндөн бери акын болсок деп шыктанып келген учурубуз. Чыгармачылыкка келгенибизге 6-7 айдын жүзү болду. 6-7 айдан бери колдун билегин түрүп, Кудайым буйрса, аракет баштаган кез. Деги эле ошол башында айтып кеткенде эле жаш калемгер деп калдык, акын деп калдык. Бул нерсени дагы өздөштүрүп кетиш үчүн инсан баласы артында болуш керек десем, жаңылышпасам керек сөздөр да. Ушундай талантыңыз бар экенин, ушундай өзгөчөлүгүңүз бар экенин качан байкадыңыз? Мен мындай талантым бар экенин мен Москва шаарында 3 жылда эмгектенип калдым. Москва шаарында жүргөндө байкап калдым. Ошол Москва шаарында кичине ыр жазып, жамактап, ошол убакта билип калдым. Азыркы ошол интернет айдын алып келе турган болсок, интернет айдын өнүккөн бир замандын катарында турабыз десек болот. Ушул жерден эле ошол Москвада жүргөндө эле чыгармачылыгыңызды баштай беришке эмне тоскоолдук болду? Эгерде ушундай жамактар кыла турган болсоңуз, биз билгенден ошол биздин кыргыз элибизде аттуу баштуу, сыймыктуу, таланттуу инсандар бар. Интернетке өзүнүн ошол жамакта ырларын чыгарып, агаларыбыздын концерттерине чакырууларды ырдап берип, комуз менен жүргөн мыкты инсандар бар. Сизде да ошондой ой келген жокпу? Москвада бир-эки кечелерге барып ырдап бердик. Анан ал жакта чыга албаганыбыздын себеби бир жагынан бул жумуш 12 саат, эртең менен саат эрте башталат, кечинде кеч бүтөт, эч жака убактыбыз жок. Только жумуш менен. Биринчи барган биздин планыбыз башка нерсе болчу. Анан ал нерсени таштап, Кыргызстанга баралы, мекенибизге баралы, ошол жактан чыгармачылыгыбызды жакшылап өнүктүрөлү деп келген учурубуз. Баракелде эле. Москвадагы мигранттардын деги эле айтканда ошо биз ал жактагы түйшүктү билебиз десек болот. Анткени баягы сиз айтмакчы 12 саат жумуш, үйгө келгенче эле уже таң атат, укташ керек, эртең менен кайра эле 6-та жумуш. Баракелде эле. Демек, тытынып Кудайым буйрса өзүбүздүн мекенибизде чыгармачылык жашооңузду баштап аткан учуруңуз экен да. Баракелде эле. Деги эле ошо чыгармачылыкка аралашканда неден баштадыңыз башында? Чыгармачылыкка аралашканда башында ыр жаза баштадым. Негизи ыр жазып, агайлардан сабак алып, агайлардын үлгүсүн алып келип атабыз. Ушул жерден бир суроо бергим келип атат. Баягы сиздей азыркы учурда биз билген тапта мыкты инсандар көп десек болот. Ал инсандарда сиздин өзгөчөлүгүңүз неде?
Ал инсандардан өзүмдү өзгөчөмүн деп айта албайм. Анын бардыгына эл калыс, эл баа берет. Эл кандай десе биз ошондой. Баракелде дегем. Бул нерсени айтканымда себеби бар десем болот. Сөзсүз түрдө. Анткени баягы мыкты, таланттуу акындар бар азыркы учурда. Ошондой бир сиз айтмакчы, сиздин балким сизге белек берген костюмдуу досуңуз менен бир беттешке чыгып калсаңыз кандай чара колдоносуз? Бир беттешке чыгып калсам, аны ошол учур, ошол жердеги нерсе чечет. Аны азыр бир нерсе деп айтыш өтө кыйын. Баракелде дейм. Бул нерсени айтарым баягы достук менен бирок жумуш менен десек болот. Сөзсүз түрдө баракелде. Өзүңүзгө таандык канча чыгарма бар азыркы тапта? Азыр менин калемиме таандык, бышып, жетилип турган 3 чыгарма бар. Аттарын атай кетсек болобу? Аттарын атай кетсек, эң биринчи эле чыгармам Атакемди эстедим деген чыгарма. Андан кийинки ошол коомдо болуп жаткан көйгөйлөр. А үчүнчүсү болсо кыргыз тил, эне тил жөнүндө. Баракелде дейм. Демек, кыргыз элибизге керектүү, салмактуу чыгармалардын үстүнө иштейт экенсиз. Буюрса иштеп келип атабыз. Негизи жаныңызга, көйдөнүңүзгө кандай чыгармалар жагат? Патриоттук чыгармалар, кыргыз элине керектүү тил, айрыкча тил. Азыр көп учурда эле Европаны турап кетип атпайбы жаштарыбыз, биз менен тең эле балдар. Ошол Алагайдын бир жакшы сөзү бар. Агын суу менен икир-чикирдин баардыгы агат, биз тирүү балык болуп, ага каршы сүзүп, мекенди жакшы жагына оңдойлу деген. Ошол сыяктуу биз да тилибизди өнүктүрөлү деген максатта көбүнчө тил жагына көп басым жасайбыз. Баракелде, кыргыз элибизде ушундай бир таланттуу, мыкты кыргыз тилине басым жасаган деп эле айтканда элибиздин патриоттук уулдары өсүп келаткан бизди кубантат десек болот. Сөзсүз түрдө бүгүн чынында таң эрте сизди көрүп, студиябызга келип бергениңизге абдан биз кубанычтуу болуп турган чагыбыз десек болот. Сөзсүз түрдө. Деп эле айтыңызчы, азыркы баштапкы пландарыңыз кандай болуп атат? Эми баштапкы пландарым буюрса жакын аралыктарда жетилип такшалып калсак, айтыштарга чыгып, айтыштардан жакшы айтыштарды кылып, кыргыз элине ошо ал акын жасаган айтыштарды биз да жасасак деген чоң изги тилектерибиз бар. Баракелде дейм. Чыгармачылыкта деги эле айтканда айтышты. Канча убакыт даярданасыздар? Ар адамдын эмеси аркыл, эми кабыл алуусу бири тез кабыл алат, бири кеч кабыл алат дегендей. Бир адам мынчага дайынданат деп аны айтыш өтө кыйын. Сиз канча убакыт даярданасыз? Мен көп эле дайынданам го дейм. Демек, сиз азыркы тапта ошо эрте баштаганыңызга жаңы эле баштап аткан болсоңуз дагы, бирок азыркы учурда убактысыз белгилендиби? Айтыштым, балким ошол инсан менен чыгып, чыгармачылыкта жолумдун баштапкы этапын аракет кылып көрөйүн деген ойлор барбы? Буюрса 15-чи ушул айдын 15-инде Манас театрында жаш таңдайлардын тандоо туру болот. Ошол тандоо турда өзүбүздү сынап көрөлү деп аракет кылып атабыз. Ал тандоо турдан өткөн болсо, кандай 21-инде кайра эле айтыш болот. Ошол айтышта айтышабыз. Баракелде. Азыркы тапта ошо айтышка чейин досторуңуз менен акылдашып, ушул жерден мага жардам керек деген учурлар болуп атабы? Эми акылдаша турган учурда акылдашып келе атабыз. Демек, анткени сиздердин ошо чыгармачылыгыңыздар ушул жерде десек болот, бири-бириңиздерди туура түшүнө аласыздар. Сиздерге көп сөздүн деле кереги жок десек, анткени бири-бириңерди жакшы түшүнсөңүздөр керек, Керек учурда керек болот. Кээ бир учурда жарым сөздөн деле түшүнүп алып кете турган убак болот. Биз Аскар энимизге байланышкан учурда ушундай бир мыкты досум бар деди. Поэзиямды сонун окуп берет деди, сонун аткарып берет деди. Сизден мүмкүн болсо бир поэзия сураналы, кыргыз элибиз менен кошо. Кандай дедиңиз? Хорошо. Сиздер сурансаңыздар, биз жок деп кайда качабыз. Баракелде. Биринчи бул поэзияны окуурдан мурун муну айтып берейин. Баш аяк. Мен Москвага кетеримдин 1 жыл астында атабыздан айрылып калганбыз. Анан кийин ыр жазсам деген изги тилек менен жүрчүмүн. Анан туулган күнү болуп, сентябрдын 5-инде ошондо ушул жазылып калды. Негедир чоң 4-5 минуттан алган чыгарма бул негизи. Азыр ошону атамды эстедим деп ушул чыгарма менен баштап берейин. Келиңиз. Атакемди эстедим. Жүргөн кезим бир мокоп, бир кайралып, жүрөктөгү муңзарым ыргайланып, жакыныңды жаныңдан ажыратпай, жалган өмүр калса не чыңгайланып. Эх, Атаке, өзүңдү эстеп алып, өкүттүү кусалыкты беттеп алып,
Мээримиңе зар болуп кайгыдамын, мерезделген ажалды жектеп алып. Булугуп жаңыртсам да көчөлөрдү, бул өмүр өз мыйзамын чече берди. 60-тан жаңы эле ашканыңда ажал кайран жетелеп кете берди. Түркүнүн уксактагы биз кептердин, жүрөктезет атаке сиз кеткен күн. Акыйкаттык өлбөстүк жоктурбайбы, ааламды алтайланып издеп көрдүм. Керезиңди эстесем тынчыбаймын, жетимсиреп жектелип чыркыраймын. Апаң сага аманат сен Кудайга, дегениңди эстесем буркураймын. Таманым баскан сымал муздай жерди, кусалык жаратымды туздай берди. Балам деп бир жылмайып койгон менен, байкуш апам ичинен сыздай берди. Карындаш жок, эжем жок, жан кызыгым, агам да жок, иним жок, жалгыз уулмун. Апам менин жалгызым Жароо Керим, апамдын мен таянчы жалгызымын. Бүгүн да көртирлик мен алышып күндө жаным, арабасын турмуштун сүйрөп алдым. Күйүп бышып апамдын чайын эңсеп, күндөгүдөй жумуштан үйгө бардым. Борсок жыты буркурап теребели, мейман барбы десем, жок, неге деди. Апаке эмне майрам анан десем, атаңдын туулган күнү эле деди. Айланам туман басты бышактадым, атам дестеп апамды кучактадым. Жароо Керим атама Куран айтып, жаш аралаш көзүмдөн учат жалын. Ата сизди жакшы көрөм сынак беле, деп айтканым эмине уят беле. Бир кучактап жүзүмдөн сүйгүм келчү, бир нерсе тосуп турган сыяктуу эле. Ай акылсыз арбытып арманды көп, атасын ата көрбөс жандар жүрөт. Атакенин кадырын чындыгында атасынан айрылган жандар билет. Аталуулар акылды ченегиле, анчане бактысызмын дебегиле. Көзү бардан ардактап сыйлай албай, көз өткөндө жаш төгүп керегине. Эсил кайран атаке өлбөй кеттиң, эрки уулуңду сахнадан көрбөй кеттиң. Азыр мына эр жеткем колдогомуз, ак калпактуу арыстан элгермекмин. Эх атаке арманда чынымага, эгем сынап бергенби мунумага. Атасына башкалар унаа сыйлап, алып барып жатпайбы умурага. А мен кургур кыла алдым эмне белек, азыр сен жок бул балаң жерде бөлөк. Куран окуп тургандан башкаңата, айтчы менин колумдан эмне келет. Эй атаке, сен көрбөдүң тең жетпедиң, эссиз мендей уулуңдун эр жеткенин. Бүгүн кирип түшүмө батаңды бер, жүрөктөгү жарамды эмдеп менин. Эл жер үчүн намыска жан сабарың, татыктуу уул болом деп айталамын. Ата сен көрбөй кеткен кызматымды, апакеме эселеп кайтарамын. Ак таңдайдан көмөйдөн ыргыттамып, ата сага сөз берем турмуштанык. Көңкү журтка керемет акын болом, сиз көрдө жатып турчудай сыймыктанып. Көңкү журтка керемет акын болом, сиз көрдө жатып турчудай сыймыктанып. Баракелде. Жүрөктөн чыккан ызалуу, бирок чын жүрөктөн жазылган саптар экенин биз сөз сүрөт түшүндүрө алсак болот. Дал ушул саптарды жазууга же ушул поэзияны жазууга канча убакыт кетти? Жан дүйнө ызаны. Ой топтолуп келген негизи. Ой топтолуп келип жазууга бир жуманын убактысы кетти. Анткени баягы бул саптарды түшүнгөн инсандар сөз түрүндө түшүнөт десек болот. Бул нерсени түшүндүрүштүн кажети жок десем болот. Жан дүйнөңүздөгү саптарды ар дайым эле жан дүйнө ооруганда жазасызбы же акылга салып дагы, балким илхомуңуз кармаган учурларда да калем кармайсызбы? Илхом кармаган учурларда сөзсүз келген нерсени кетирбей кармап калганга аракет кылабыз. Баягы сиздин курактагы дейли же балким жаш курактагы инсандар азыркы учурда баягы сүйгөн кызы менен таанышып калган моменттерде, балким ошондой бир учурларда мындай сүйүү жөнүндө саптарды көп угабыз десек болот. Бирок сизден дал ушундай мыкты саптарды угуп атканыбыз, көрүп атканыбыз абдан бир кубанычтуу десек болот сөз түрдө. Үйдөлөрүңүз колдойбу? Колдойт. Чыгармачылыгыңызды? Колдошот баардыгы. Азыркы учурда демек продюсериңиздер дагы, спонсоруңуз дагы үйдөлөр десек болот. Баракелде дейли. Азыркы тапта сизде толук кандуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Үйдөлөрүңүзгө салам айта кетсеңиз болот. Үйдөгүлөрдүн баардыгы эле шаарда азыр жөнөтүштү ушул жерден. Булардын баардыгына
саламым чексиз. Мени ушул даражага алып келген апама чоң ыраазычылыгымды билдирем. Айыл жергесинде турган туугандарыбыздын баардыгы колдоп турат, коштоп турат. Аларга дагы ыраазычылыгым чексиз. Баракелде эле. Азыркы тапта сизди көрүп сыймыктанып турган чагы десек болот, сөзсүз түрдө. Баракелде эле. Негизи таң эрте канчада турасыз? Таң эрте негизи 7-7:30 ушундай учурларда турабыз. Постоянно. Кээде эми турмуш шартка байланыштуу 6да туруп калган учурларыбыз деле болот. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча? Өзүмдүн кесибим боюнча мугалиммин. Информатик. Информатик мугалим. Демек дал ушундай бир тандоо учуру келе турган болсо, же кесибиңиз же чыгармачылык азыркы учурда сиздики хобби да адашпасам. Же балким талантыңызды тартылоо, жан дүйнө жаткан нерсени бул чыгарыш керек сөзсүз түрдө десек болот. Чыгармачы инсандар ошо жан дүйнө менен аткарып, ошо жүрөгү назик болот дейт. Ошол себептен балким ошол бир убакта конкурста коюлуп, бир убакта жумушуңуз болуп калса, кайсы жака барасыз? Ушундай оор тандоо келип калса эгерде. Азыр тилекке каршы мугалим болуп иштебейм. Бирок кесибиңиз боюнча? Кесибим боюнча мугалиммин, бирок мугалим болуп азыркы учурда иштебейм. Анткени азыр экөөнү эгер ушундай кое турган болсо, чыгармачылыгымды тандайм. Баракелде. Дегер айтканда баягы адам жан дүйнөсүнө жаткан, өзүнө жаккан нерсени жасаш керек десек болот. Мугалимдик дагы бул ардактуу кесиптердин бири десек болот. Демек тандоодон да катышпапсыздар десек болот. Кийинки чыгармачылыкта пландарыңыз кандай болот деги эле? Кыргыз элибизге кандай чыгармалар тартуулайсыз? Кыргыз элибизге эми жашоонун шартына байланыштуу жакшы жака үгүттөп, буга чейинки эстебес ата, Ашыралы атабыз, Токтогул аталарыбыздын азыр жаштарыбыз көбү билбей жатат. Кечеги эле өткөн чубак устаздарыбызды, ошолорду элге даңазалап, жаштарыбыздын кулагына куттай куйгубуз келет. Баракелде дейли. Сизден дагы бир поэзия мүмкүн болсо сурансак, кайсы поэзияны окуп бере аласыз? Тил жөнүндө поэзия окуп берейин анда. Анткени таң эрте сизди чакырууга максаты ошо сиздин талантыңызды кыргыз элибизге таанытуу максатында келиңиз. Эне тил. Кайраным кыргыз, багытың кайда? Калыстык менен жарышың кайда? Кыздарың жүрөт жарым жылаңач, эзелки улуу намысың кайда? Барын айтпаймын, жагдайың кайда? Бабадан калган арманың кайда? Байрагың төмөн кулатпай турчу, бабам Манастын балдары кайда? Дилибиз кооптуу, динибиз жокпу? Караңгыладык күнүбүз жокпу? Жанымен келген аталарымдын жар учундагы тилибиз кооптуу. Эл канын соргон сүлүк болдукпу? Эне тил көрүп күйүт кордукту? Өзөгү Манас эне тилимден өзгөнүн тилин бийик койдукпу? Касымдай нечен кыранды кырган орустун тилин бийик койдукпу? Орустун тили тумчулап жанды, орусча ырда ырчың аттанды. Тарых санжыраң жазылган тилим таман алдында чыркырап калды. Тилибиз менен улукпуз кыргыз, тилибиз менен улутпуз кыргыз. Тетиригетип улуу багыттан тилибизди не унуттук кыргыз. Эскирбес тилди сезели журтум, эсибизге бир келели журтум. Бабадан калган ыйык аманат, коомдогу биздин кийинки муунга кор кылбай сактап берели журтум. Баракелде дейли. Баарыңыздарга дух берип, дегиле баарыбызга бүгүн патриоттук сезимдер тартуулап, биздин студиябызга келип, студиябызды жарк этип турган өзү да өзгөчө, костюму да өзгөчө, кымыз жуттуу кыргыз элибиздин дагы бир сыймыктуу десек болот. Зарылбек Турсуналиев биздин студиябызда бүгүн конокто. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо, сөзсүз түрдө бизге узатсаңыздар болот десек болот. Сизди чынында көрүп турган абдан кубанычтабыз болот. Биз ойлогонбуз, бүгүн биринчи эфиринде аябай бир толкунануу болсо керек деп. Бирок бүгүнкү биринчи эфириң сиздин тарыхыңызда кала турган бир эфирлердин бири болсун десек болот. Биз да кийин Кудайым буйрса келечекте дал ушул мыкты инсан биздин студиябызга келдиле деп сыймыктанып калалы десек болот. Буйрса. Деги эле ушундай дух берчү, патриоттук чыгармаларды, саптарды, сөздөрдү каяктан аласыз? Өзүңүзгө машыгууга бизге эми биринчи Манас дух берет десек болот. Манас китептен окуп, ошол жактан ойлор келет. Ошол келген ойлорду Азастан Саметкебизге жазып, калтырып, акырында топтоп биширип, анан чыгарып атабыз. Демек ошол баягы айтыш болот деп калдыңыз,
Бул айтышка канча убакыт даярданасыз? Же азыркы тапта да даярдануу иштеп даярдануунун үстүндө жүргөн убагыбыз. Дал ушул нерседе баягы бир кызыктуу болуп берет да магаш. Эгерде атаандашыңызды алдын ала билесиздерби же айтылбай алдын ала билинбейт, ошол жерден ошо ордуздан сахнага чакырылат, чучугулак тартылат. Илгеркилер айтканда кара көтөн деп койгон, ошол жерден тартып, ошол жерден билебиз. Ага чейин билбейбиз. Айтыштын дагы өзүнүн бир кандайдыр бир чектөөлөрү болобу? Балким ушул нерсени айтпагыла деген сыяктуу. Азыр эми биз жаңыдан чыгып атканга бизге чектөө жок. Балким 5-6 жылдан кийин өтө курчуп, саясатка же башка тарапка өтө катуу кирип кеткен болсо кандай чектөөлөр болушу мүмкүн. Азыр чектөөлөр жок. Азыр барды жакшы. Демек баягы адам намыска, абийирге, балким басымтууга кылбагыла, тамаша иретин айтып кетсеңер болот деген сыяктуу ушундай бир өзүнүн бир мыйзамдары болсо керек деген ойдо. Андай мыйзамдары бар, адамдын жеке жашоосуна аралашпагыла деген сыяктуу. Тематикасы сиздерге бөлүнүп берилби же дал ошол жерде эле ошол өзүңүздөргө каалагандай иште жаткан жок, темасы алдын ала берилет. Темасы берилет, алдын ала темага дайынданып барабыз. Азыркы боло турган айтышка тематикасы берилдиби, темасы? Берилген. Даярдык кандай жүрүп атат сиздики? Даярдык сон. Азыркы тапта сиздики ошол кастинг иретине десек болот, өзүңүздү көрсөтүү максатында. Баракелде. Бүгүн сизди чынында таң эрте уйкуңуздан туруп, деги эле убактыңызды бөлүп келген үчүн сизге абдан биз кубанычтасызбы болот. Сизди бүгүн студиябызга көрүп турган чын абдан кубанычтабыз. Келиңиз, сизге эркин микрофон болсун. Эркин микрофон кыргыз элиме, кыргыз журтчулугуна, кыргыз элиме, кыргыз журтчулугума аманчылык, тынчтык тилейм. Ар дайым тынчтыктын үстүндө гана согуш эмес, комуздун үнүн угуп жүргөн күндөргө келели. Украина менен Россиядай болбой, кыргыз казак комуздун үнүн угуп, домбуранын үнүн угуп, айтыштарда, тойлордо гана чардап жүрүүнү Кудайым насип кылсын. Дал ушул жерден дагы башында айтып кеткенде ошол үйдөлөрүңүзгө дагы саламыңызды жолдой кетиңиз. Сөзсүз түрдө анткени бүгүн сиздин биринчи эфириңиз. Үйдөлөрдө толкунданып, аябай бир сүйүнүп көрүп атса керек. Ошол себептен дал ошол мүнөттөрдө апаңызга, жакындарыңызга рахматыңызды айта кетсеңиз болот. Мени жаштыгымдан чоңойтуп, эч нерседен кем кылбай чоңойткон, эми өзү жок болсо дагы, биринчи атама ыраазычылык айтайын. Өзү жок болсо дагы аны апам угат, апам билет, туят бардыгын. Эч нерседен кем кылбай чоңойтtu, атабыз бардыгына бирдей карап, жок өзүндө жок болуп турса дагы бизге эч качан жок дебей. Андан кийин апабызга мээримибиз чексиз, сыйыбыз чексиз. Эч бир жамандык мемебиз жок, жамандык ичибизде эч бир кирибиз жок. Бардыгы чексиз болсун. Апабызга саламыбыз бизди ар дайым азыр дагы костюмду, чымымды бардыгын дайындап, тамагын дайындап, эрте туруп эфирге жакшы барып кел деп ак батасы менен жөнөтүп келип турат. Бул жерде жаркылдап отурушумдун бир себеби апамдын ак батасын алып келдим. Ошол болсо керек дейм. Эгер апамдын ак батасын албай келсем, анда кандай эфир болот эле, аны айта албайм. Дал ошол жерден сиздин сурооңузга сизге жооп бере кетейин десем болот. Ошол ар дайым эле апаңызды сыйлап, урматтап, ошо инсандардын батасын алып эле жаркылдап жүрө бериңиз. Бүгүнкү эфириңиз Кудайым буйрса биринчи эфириңиз ийгиликтүү эфирлердин болду десек болот. Бири анткени жан дүйнөңүздө жаткан сырларыңыз менен, келечекте максаттарыңыз менен сөзсүз түрдө бөлүшүңүз болот. Кудайым буйрса дагы албан ийгиликтер болсун. Келе жаткан ошол азыркы таптагы айтышыңызга Кудайым буйрса ийгиликтүү болуп, дал ошол жактан дагы жеңиш менен кайтыңыз дейли. Кароо сынактардан ар дайым эле сап башынан мыктылардан болуп жүрөңүз дейли. Бүгүн сиздин студияда көрүүңүзгө абдан кубанычтабыз десек болот. Бүгүн биздин студиябызды көрккө бөлөгөн өзгөчө бир жаш калемгер десек болот. Акын Зарылбек Турсунали бүгүн студиябызда конокто болду десек болот. Ар дайым эле ошол жакшылыктарды эле көрүшүп жүрө берели дейли. Ал болсо бизде жагымдуу клип бар. Жагымдуу клиптен болсо маегибизди улантмакчыбыз.